Күчтүү алсызды жеген. Я. Күчтүүлөр алсызды жеген, алар айванчылыктар да. Айвандар күчтүүлөр алсызын жей берет да. Жырткычтар да алар. Biz insanбыз, biz айван эмеспиз, жырткыч эмеспиз. Пайгамбарыбыз айтты: "Иннама тунсаруна бидуафаикум." Силерге жардам берилет алсыздарыңар менен бирге. Күчтүңөр менен эмес. Эркек күчтүү, аял алсыз. Эркектер, зулумдук кылбагыла. Байлар, акчаңар көп, кембагалдарга зулумдук кылбагыла. Бийликтегилер, жөнөкөй калкка зулумдук кылбагыла. Алла Таала кирише турган болсо чатак болот. Алла мүмкүнчүлүк берет. Райымдуу, тооба кылабы, кайтабы, оңолобу, инсан болобу. Кечирим сурайбы? Зулумдук Алла өзүнө арам кылган буну. Жана биздин ортобузга да арам кылган. Мен күчтүүмүн деп эле аял бала чаканы кордогон, алсыздарды кордогон, жетимдерди кордогон, кембагалдарды кордогон уруксат эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын нурлуу амалдары Алланын тарабынан алып келген, кыямат күнгө чейин инсандар үчүн алып келген. Сизге бир хадис айтып берейин. Аз жолдо келат окудум эле. İmam Muslim, Sahih Muslim'de gelgen hadis. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma, Umar radıyallahu anh balası, Umar, Abdullah. Oşol rivayet kılat da. Baynama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz menen birge biz namaz okup jattık ele deydi. İtqala raculu minel kavm. Bir kişi oşo elden, kavimden mınday dedi deydi. Allahu akbaru kabira. Elhamdülillahi kathira. Allahu akbaru kabira. Velhamdülillahi kathira. Ve subhanallahi bukrata ve asila dedi deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Manil qail kelimete kada ve kada. Azırkı sözlerdi kim ayttı? Kimdin tilinden çıktı şu sözler? Kâle racillen kavm ana ya Resulallah. Bir kişi etti. Men dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti. Acibtu leha. Bu sözlerge öte tan kaldım dedi. Niye tan kaldım? Futihat leha abvabus sema. Asmanın bardık eşikleri açıldı şu sözge değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din gözü sizin bizim gözümüzde emez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jerde turup qaysı asman açılıp, qaysı eşik açılganын görüp turgan. Bu dünyөнү görüşümün alakanında ile görüp koyduk. O bu dünyөнү. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıkış menen batıştı Peygamber söz aytat. Men alakanıma salıp koyganday boldu. Бүткүл dünya var go, alakanında. Alakanыңызга салып карайсыз го bir нерсени. Ушундай кылып көрсөттү дейт. Пайгамбар жердин үстүнөн эмес, астын көрүп турган. Мына эки азапталып атат дейт. Бирөө заарасынан сактанбайт экен, бирөө чагымчылык кылат экен. Эки мусулмандын ортосунда дайым уруштуруп жүрөт. Кабырдын азабынын көпчүлүгү ушундан болду. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu akbar. Bu dünyada turup ayakta görüp otur. Emniye nuğup otur. Jerdin üstünde turup aydı ekiye bölüp koydu. Bilesizmi mına skoro sveta dep koyat mına ol. 300.000 kilometr sekundaga ketet mına ol. Svetin skorosu var go. Жерди 7 жол тегеренет, бир дегенде. Жер 40.000 километрді, 7 жол тегерет саат. Свет скорости го. Макулбу?
Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, мына жерден асманга чейин 500 жылдык сапар дейт. Биринчи асманга чейин 500 жылдык сапар. Жыл, секундан айтпай эле турам, минута эмес, саат эмес, күн эмес, жыл, 500 жыл. Так. Биринчи же асмандын алдында жерибиз чөлдөгү бир шакекке окшош болуп калат. 2-ден 3-кө, 3-төн 4-кө, 4-төн 5-кө барды 500 жылдык сапар. Макулбу? 15.000 километр, 15.000 дейм да, 15 километр жогору чыга албайсыз. Азыр мен келдим Бишкектен, медреседен. Бишкектин наркы баштан чейин 40 километр да. Мен 20 километр эле деп коюңузчу. 20 километр бул жака барып атабыз. Үстүгө чыгып көрүңчү эмне болот экенсиз. Сиз 20 километр чыга албайсыз. Чыга албайсыз 20 километр. Самолеттор 10-11 километрге чейин учат көтөрүлүп. Ары чыга албайт. Ары чыга албайт. 20-га чыгып көрчү эмне болот экен самолеттин. Эмнени айтып атам? Пайгамбарыбыз Миражга кайка барып келди. Аллаху акбар. Скоросту көрдүңүзбү? Биринчи асманга алып кетти, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы, жетинчи. Курси, арш, бейиш. Аллаху акбар. Бу кандай деген сапар бул? Ушунун баарын төшөгү муздай элек болчу кайтканда. Адам төшөгү уктаганда ысыйт го. Туруп, кайра келсеңиз кээде муздак же болсо муздай элек болот да. Муздай элек эле. Пайгамбарыбыз Меккеден 1400 километр Кудуска барды, Палестинага. Бардык пайгамбарларга имамчылык кылып намаз окуду. Бурак деген жаныбары менен атияка кетти. Акылдуулардын эң акылдуусу, данышмандардын эң данышманы, билимдилердин эң билимдүүсү, бактылуулардын эң бактылуусу Мухаммадур Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сиздерге биздерге эң нурлуу, эң бактылуу, эң берекелүү, эң Аллага жакын кыла турган амалдарды алып келди. Ошол амалдар менен биз нурланайлы. La ilahe illallah, Muhammadur Rasulullah, эң улуу амал. Тилдин амалдары. Эң абзели Кур'ан окуу. Afzal a'mal al-lisan qira'atul Qur'an. Wa afzal a'mal al-qulub tadabbur fil Qur'an. At-tadabbur fil Qur'an. Жүрөктөрдүн амалдарынын эң абзели Куранга ой жүргүзүү экен. Куранда Алла Таала не деди? Ой жүргүзүү. Азыр 10 жылдан бери намаз окуйбуз. Бирок намазда эмнени окуп атам ойлонбопмун мен. Ат-тахиятты эмнени окуп атам мен ойлонбопмун ушуга. Жоктон көрү миллион эсе жогору. Бирок эмнени окуп атканды билейли. Эмнени айтып атканыбызды, окуп атканыбызды билейли. Малики яумиддин. Бүгүн ушуну мен билейин. Эртеге ияка нa'буду ва ияка настаин. Ушуну билейин. Ар-Рахман, Ар-Рахим. Үчүнчү күн буну үйрөнөйүн. Бүгүн ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-тайибату. Бул маанисин билейин бүгүн. Биз намазыбызды нурлаганды кааласак, жандандырганды кааласак, Аллаху акбар, намаз. Эптеп-септеп окубайлы да. Көңүл менен окуйлу, билип окуйлу, түшүнүп окуйлу, ишенип окуйлу. Кандай ишенип окуйлу? Намаз менен Алла менин жашоомду оңдойт. Кабырымды оңдойт. Ахиретимди оңдойт. Урматтуу эне эже карындаштар, эч качан намаз таштабагыла. Намаз силерди таштабайт. Биз намазды таштабайлы, намаз бизди таштабайт. Атаң таштап коет сени, апаң таштап коет, балаң таштап коет, кызың таштап коет, күйөөң таштап коет, аялың таштап коет, бир тууганың таштап коет. Бардык сени таштайт. Таштабаган бир гана намаз сени таштабайт.
Анан кантип намазды мен таштап коем аны? Не, жок. Намаз таштаба. 5 убакыт намаз. Өзү Алла субханаху ва таала 50 мал намаз фарыз кылган. Ошол өзгөргөн эмес өкүм. Азыр деле 50 мал. Алланын алдында. Өкүм 50 малга чыккан. Бизде 24 саат жашоо бар бир күндө. 50-нү бөлсөңүз канча болот экен? Мени 48'ди бөлөйлү. Ар бир жарым сааттык кошумча экөө бар да. Алланын буйругу менен ар бир жарым саатта биз намазда турушубуз керек экен да. Алла бизди өзү намазда эле көргүзүн каалайт экен да бизди. Уктабай, жебей, ойнобой, эчтеке кылбай намазда эле боло беришибиз керек экен да. Ушуну каалайт экен да Алла Таала. Ушуну көргүсү келет экен да. Бизди намаздан көргүсү келет Алла Таала. Намаз ушунчалык улуу амал экен. Ушунчалык улуу амал туган. Кичинекей ана брошюрада жазып койгон ал намаз эмес таксыр. Сиз ойлобоңуз, эмне жерге жазып койгон турбай деп. Жок таксыр. Ас-сала мифтахул жанна, бул бейиштин ачкычы. Бейиштин ачкычы бул. Бул жөнөкөй амал эмес бул. Ас-салату нурун. Бул нур бул. Пайгамбарыбыз нурлуу амалдарды алып келди эле. Намаздын нуру менен нурланайлы, намаздын нуру менен үйдү нурлайлы. Намаздын нуру менен кабырларыбызды нурлайлы. Бейиштин ачкычын дайыма чөнтөккө алып жүрөйлү. Бул дүйнөдөн тезде кетип калышыбыз мүмкүн. Ачкычы жок барып калбайлы. Кийин анан кыйналып калбайлы. Ачкыч каякта эле калып кетти тиги дүйнөдө деп. Жаныбызда болсун. Кабырга барганда нуру жок барып калбайлы, капкараңгыда. Намаз менен барайлы. Намаз менен барайлы. Өзүбүз эле эмес, үй бүлөбүздүн намазы эмне болуп атат? Мен аялымдын, менин күйөөмдүн, менин баламдын, менин кызымдын намазы эмне болуп атат? Үммөттүн намазы эмне болуп атат? Намазы жок кете турган болсо кандай болду бу? Мусулман дегенде намазды түшүнөбүз. Намаз дегенде мусулманды түшүнөбүз. Алланын алдында 50 мал, дагы бир жолу айтайын. Алла райымдуу кылды, пайгамбарыбыздын суранганын жок дебей деген Алла Таала. 5ке түшүрүп берип койду. Жерде эптеп-септеп 5'te окугула, асманда 50'ден жазыла берет деди. Алланын алдында 50'ден жазыла берет. Бирок 5'өөнү каза кылбай айланайын. Көп эмес бул. Бул өзүң үчүн, өзүң бактыңа. Намаз окуп, Аллага бир пайда жеткире бербейсиз. Алланын казынасын көтөрө бербейсиз. Толтура бербейсиз. Намаз өзүбүзгө. Намаздагы даража, күнөөлөрдүн кечирилүүсү, Аллага жакындык, Алланын жардамын тартуу, дүнүйөнүн дагы, ахиреттин дагы бардык жакшылыктарды намазда. Диндин түркүгү деп койду. Ким тургузган, динди тургузду. Кыйраткан, динди кыйратты dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазга ушунчалык берилген эле балтырлары шишип кетет эле. Намазда тура берип, балтырлар шишип кетет эле. 1 саат турганда балтыр шишпейт ал. 1 саатта балтыр шишпейт. Айша энебиз айтты: "Я Расулулла, сиздин мурунку кийинки бардык күнөөлөрүңүз кечирилген. Даражаңыз эми бул жакта." Пайгамбарыбыз айтат: "Айша, мен шүгүр кылуучу бенде болбоймунбу? Шүгүр кылуучу бенде болбоймунбу? Шүгүр кылуучулар
Намазда болот экен. Алар казинода болбойт экен алар. Алар ушакта болбойт экен, ушак менен убактысы жок анын. Бирөөнү жаман көрүп, бирөөнүн айыбын талкуулап, бирөөгө жала жаап, бирөөнү каргап, ал менен убактысы жок алардын. Бул бейишин курган менен убара. Бул Алла менен байланышын бекемдеген менен убара. Кабырын нурлаган менен убара. Ошо менен алек бул.